жашап аткан Жети-8 айыл бул курортный зона болгондуктан жайында апрелден баштап эле тетик октябрь ноябрга чейин курортубуз боз үйгө шаар болуп кетет. Кадимкидей ушундай аябай туристтер көп келип, ушундай биз ошолор менен алаксып иштешип, анан ошолорго дагы чыгарыш үчүн ушундай кол өнөрчүлүктөрдү кылабыз. Алар аябай кызыгышат, сурашат, интервью алышат, тартышат. Бул эмнеден жасалган, бул мунун аты эмне, бул эмне үчүн мындай болуп жасалып калган, могу оюнун аты эмне, бул кыргызчабы, бул эмнечи деп интервью алып аябай кызыгышат. Ошолордун баарына талыкпастан жооп берип, ошолордун оюндагы нерселерди жасаганга аракет кылабыз, ошолорду өзүбүзгө тартканга аракет кылабыз. Шайымкан Желденбаева пандемияга чейин туризм тармагына басым жасап, чет элдик эс алуучуларды өз айылына тартуу менен алектенип келген. Учурда таа илдетинин айынан ал айылдагы кыз келиндерге өзүнүн энесинен аркалап калган кол өнөрчүлүгүн үйрөтүүнүн үстүндө. Чогуу эле бир эле ал, мындай эле бир эле ал, бир эле ал. Бир эле анан жок бир эле ал. Бул эми тебеленбейт да. Бул боз үйдүн түндүгүн эметет. Иштеке болбойт, моореки ичи менен жабышып эле калсын да. Эгерде жерге сала турган шырдак болсо, анда 2-3 катар шырыш керек. Пандемиянын убагында деле, пандемиясы деле кандай өтүп кетти билбейм. Моореки өзү 6 метр ушуну оюп, сүрөттөрүн, оюларын бул кыз түшүрүп берет. Анан өкөөлөп коебуз. Бул чоң-чоң боз үйдүкү болгондуктан чоң-чоң оюлар. Анан моореки жээктеринин баарын колго 5 сала кылып өрүп чыгам. Бул майда жумуш. Муну 10 метр өрүш үчүн 2 күн отурасың. Жок эле дегенде талыкпай тирмейип, жээгин эле. Анан муну оюп алып, анан муну жээкти бастырасың, буга жашыл кызылды бириктирип. Ушуларды жасаш үчүн эле ал пандемия деген эмне экенин, анан эмне каяка барыш керек деле унутуп каласың, ушуга кирип кетесиң да кызыгып. Азыр бул көзүм бүтүп ийсем экен. Эртең бул көзүнө өтүп калсам экен. Бүрсүңнү дий көзүм бүтүп калсам экен дегичекте эле бул эшикте эмне болуп атканын, анан телевизор, радиодон эле пандемия болуп атыптыр, дигил бул деп угасың, деп анан отуруп алып үйдүн ичинен эле ушуларды кармап, акча кыла турган болсок акча кылып, акча кылбасак келин кыздарга оокат кылып боз үйүнө берип, подарок этип, белек кылып, неберелерге берип, белек кылып, кыз келиндерге, айылдын кыз келиндери келип үйрөнөт, отуруп, аларга үйрөтүп көрсөтүп берип, өзүбүзчө эле бир майрам шаңда өзүчө үйдө эле, үйдүн ичинде эле. Көчөгө деле басмай, жок буларды көчөгө жасалбайт, үйдүн ичинде жасалчу оокаттарда. Үзүлбөгөн үмүттүн аркасында кол өнөрчү пандемия өтүп кетсе, туризм жанданып, Жети-8 курорту эс алуучуларга толуп калат деген тилекте турат. Андыктан ага болгон даярдыктар дагы күч. Буюрса элибизге ден соолук берсин, кыргыз элим аман эсен болуп эле, ден соолукта болуп эле, ушундай кокустуктардан аман эсен өтүп кетели. Өтүп кете турган болсок, туристтерге баягы биздин айылыбыз туристтерге ылайыктуу айыл болгондуктан биз тоолор, жайлоолорубузга боз үй менен чыгабыз. Туристтер келсе, ошолорго көргөзмөлөргө алып чыгабыз. Даярдык болуп атат. Эгерде ошо туризмге эмгек кылып иштей турган, боз үй тиге турган айымдарыбыз дагы көп. Алар дагы заказ берип ушуларды жасатат. Ошо атайын туризмге деп боз үй тигишип, ооздо иши тышынан бери момундай кийизден оюларды салып. Шайымкан апанын уузчулук менен жасалган буюм тайымдарынын арасында энеден кызга өткөн мурастары өзгөчө орунда турат. Аларды кол өнөрчү ыйык тутуп, сактап, анча-мынчасын жаңылап, маданий иш-чараларга көргөзмө катары алып чыгып турат экен. Буга мен өзүмдүн энем эле 12 жыл болду каза болгону, 80 канчасында каза болгон. А бул энемдин энеси жасалган оокат. Бул 100 жылдан, 200 жылдан эле ашкан болуш керек. Муну мен жаңылап койгом, буларын баягы кырчынга барарда жаңылап эметип койгом. Муну жайып, ушундайлар жака абага чыгарып, жайып, муну кадимкидей бала карагандай карайм. Ушундай сактап келатам. Муну
бул аябай баалуу, мен үчүн менин неберелерим, чөбөрөлөрүмө чейин бул баалуу нерсе. Муну биз аябай кадырлап барктайбыз. А бул туш кийиз болсо мен өзүмдүн энем сайган экен. Ушу аябай ишкер аял болчу. Мен энем деле талыкпаган аябай мээнеткеч. Мен ушуну сай отургандарын, ушундай оокаттарды жасап сай отурганын көрчүмүн. Суктанчумун аябай. Азыр өзүңүз Бул менин энем. Ооба, мен азыр көрсөтөм, сайгандарым бар. Мен энем сайып, муну мага калтырган таберек кылып. А бул тайэнемдики болсо сиңдиме калтырган. Анан кийин сиңдим үйүнүн баары евро болуп, азыр ошо такпай калбады. Анан муну мага берген. Бул өзү чачпак. Буягы диягы чачпак, бирок моорекиндей жанагы кожо жашта. Жана жаш аял кожо жашта тагынат го мындай. Бул илгери мындай тагынышчу экен. Булар мага чейин эле, мага бергичек деле колдоруна өтүп кыз келиндердин. Аягында мен ушу сактайм деп кармап алып жүрөм да. Моорекилер маржан экен. Моолар маржан шуулар экен. А бул болсо кулакка менин тайэнеме кайненеси сеп жана кызды келгенде сөйкө салат го. Ошондо салгандар экен. Муну сактап жүрүп ушу мен колума өтүп канча жыл болду. Колума өтүп ушу коробкаларга салып сактайм. Бул таза илгерки күмүш. Мунун кичине катуу кармап койсо эле күбүлүп түшүп калгыдай, бирок азыркы күмүштөр болсо бул 20-30 жылда жоголуп калат го. Күбүлүп, ал бул болсо ошо илгерки таза күмүштөр болгон үчүн сакталып келатат. Биягы дагы чачпак, ушинтип алып жүрөм. Мен мындай фольклорный немелерге чыкканда тагынып алып, чачыма тагып алып, мынтип төшүмө тагып алып, ушуларды алып чыгам. Элечектин ичине мындай тагылат. Элечектин ичине мындай тагылат. Илгери кыздар деген кыздардын чачтарын 5 көкөл кылып өргөндө, момундай ак кебез жиптер менен чачтарын уштарын ийне менен көктөп, анан ак кебез жиптер менен байлашчу экен. Ошон үчүн муну дагы сөзсүз эле ошол ырымы болот экен да. Биздики момундай касиеттүү сөйкө эмелерди, чачпак эмелерди такканда ушундай ак кебез жиптен кылып өзүнүн формасы менен коюш керек экен. Буга ар кандай тиги жиптерди, эмелерди тага бергенде бул өзүнүн касиетин жоготуп коет. Бул менин кайненемден калган, булар таза күмүш. Азыр болсо мындай чачпактарды көбүнчө калайдан жасап коюшат. А бул болсо мыктарынан өйдө күмүш. Бул менин кайненемден калган моореки жиптери дагы ошо кайненемдики. Могу кара боолору дагы бул чачымдын ичиндеги могу. Бул да кайненемдики. Бул ткан деген эскирбейт экен да, илгеркилер. Булар болсо кайненемдики. Муну карарып, неметип калган, мен тазалатып, жуудуруп, күмүшкө жуудургам. Анан күмүштөр кайра жаркырап чыгат экен. Эгерде темир калайлар болсо, ал саргарып жуулбай калат экен. Муну дагы ошол тазалатып атсам, апа сатпайсызбы деген. Муну көп кишиден уктум. Сатпайсызбы, муну музейлерге бербейсизби, бул жоголуп кетет дейт. Анан эми жоголо койбос, менин кыздарым бар, ишкерлик кылган, келиндерим бар, ишкерлик кылган. Мен ошолорго таберик кылам. Бир кылымдан ашык өмүр сүргөн бул буюм тайымдар чет элдик туристтердин кызыгуусунда. Андан калса сатып алат элем дегендер дагы жок эмес. Бирок уз апалардын колунан чыккан бул табериктер сатылбайт. Антпесе колдон колго өткөрүп мураска калтыруу атыккан кыргыз салты өзүнүн нарыктуулугун жоготуп коет. Кертме жүк жыйнашып сандыктарды коюп алып, ошондо сандыктардын үстүнө жүктүн ылдый жагына керебеттерге, эмнелерге ушуларды жайышчу экен. Момундай жасашчу экен. Илгерки ткандар, илгерки сайылган, оны 10-чу жиптен момундай кылып, илме шибеге менен илип, момундай гүл чыгарып жасашкан экен. Буга дагы көп жыл болду, 80-90 жыл болду. Буларды эле немесин жоготпой алып келатат. Өзүм дагы аябай жакшы кармап эметем. Бул болсо жанагы кире бериштеги кийимдерин жаап коюшчу экен монтип.
Боз үй жабдыктарын жасалгалоо дагы чоң мээнетти талап кылат. Ошол эле учурда Кыргызстанда байырлаган жаныбарлардын сүрөттөрүн кийизге түшүрүп, аны көздүн жоосун алгыдай кылып боз үй ичине илип коюу кыргыз апалардын чеберчилигин даңазалаган. Бул оокатты боз үйлөрдүн ичине такса да болот, тышына такса да болот. Өзүнүн аты барбы? Бул жабык баш деп коет. Боз үйдүн жабык башы тышкысына да такса болот, ичкисине да такса болот. Анан бул өзүмдүн деле боз үйүм бар. Өзүмдүн боз үйүмө таксам деле болот. Бирок өзүмдүн боз үйүмдүкү деле бар өзүнчө. Муну болсо ошо туристтерге карап, ошо жайлоого, жанагындай туристтерге алып чыкканга жасадым да. Буюрса пандемия өтүп кетсе бир даярдык күч болуп аткан экен да. Даярдык жакшы, аябай көп нерселерибиз жасалып атат. Булардын баары мондай кийизден нарын жээк деп коет. Мондай нарын жээкти салып, жүндөн бастырып, чегип, буга талыкпаган көп эмгек керек. Биягы болсо биздин тоолорубуз, жайлоолорубуз түшүрүлгөн. Биягына болсо аламаштар, сууларыбыз түшүрүлгөн. Ушундай пландар менен жасалат. Бул мунун мээнети күч. Таккан боз үйдөн дагы туристтер көп байырлайт да. Туристтер анткени жаныбарларга, мисалы үчүн оюларды чыгарам. Бул ою эмне деген ою, бул эмнени түшүндүрөт деп көп сурашат. Анан көбүрөөк сүйлөйм. Муну болсо карап туруп эле түшүнүшөт. Ой, красота дешип, жөн эле муну кармалап көрүшүп, муну сатасызбы, канчага сатасыз, муну канча убакыт жасадыңыз, жашыңыз канчада деп аябай мени менен баарлашышат. Колунан көөрү төгүлгөн байбиче кыргыз элинин улуттук аспаптарында дагы мыкты ойногон ышкыбоз. Анын энесинен калган темир ооз комузу дагы бар. Мураска калган билерик шакектерди тагынып, чоор тартып, элдик күүлөрдү аткаруу ар бир эле кыргыз байбичелеринин колунан келе бербейт. Бул дагы чоор, мунун үнү башкача чыгат. Мында мен элдик күү эркин тоон чертип берейин. Пандемияга чейин Жетөгүз тоосунун этегинде кооз жасалгаланган боз үйүн тигип, ары бери каттаган эс алуучуларга улуттук аспаптарды ойногон Шайымкан апа алардын курчоосунда болот. Менин бул кыргыз элиме рахматымды айтам. Мен элиме ушу менин эмгегимди баалап, менин мээнетимди баалап, мен ушул эмне деген аракет менен ушундай кол өнөрчүлүктү алып кете ала турган жашымдын ушул курагыма карап, момундай Бишкекте туризмден момундай Кыргыз Республикасынын ардактуу айымы деген белги, төш белги беришкен. Мен Кыргыз Республикасынын ардактуу айымымын. Көк жайка, жанагындай жарылган жүрөктөргө ушул эмгектери менен реклама деп туристтерге чыгып, ана мени айрыкча италиялыктар аябай баалап, Италиянын телевидениясына чыгарып, китебине чыгарып, анан туризм ошол жактан байкап, ошол жактан биздин Жетөгүз айылы көлдүктөр, ушу кыргыздар билеликте мени туристтер баалап, анан туризм министрлиги ушуну тапшырган мага. Өзү 60-ты таяп калган кол өнөрчү кыргыз ууздары алектенген өрмөктү дагы жаңы эле өздөштүргөн экен. Атайын өрмөктү окуганда ал Тоң районундагы Кызыл Туу айылына барып үйрөнүп келген. Аныгыл муну алып салып, муну адыргын эмет. Бул үйрөнчүккө бул оңоюраак, оңой үйрөнүп кетишет, андан кийин оюну салганда көп кыйналбай калышат. Анткени түшүнүп калышат да. Жок, кайран эмне? Мындай кылам да, мындай. Мындан куржундарды жасайт, жабык баш эмелерди жасайт. Жабык баштардын ылдый жактарына кетет, боз үйдүн ичи тышына кетет. Бул кирбесе боз үйдүн көркү жок болот. Ушуга көп басым кылышат боз үй барлар. Аяк каптарды жасашат. Азыр ушул күндө телефон салгычтарды жасап атышат.
көп нерселер жасалат. Кооз да түшөт. 7 айылына кийиз буюмдарын жасоо цехи ачылып, ал Жайка уюму тарабынан колдоо тапкан. Андыктан айылдык кыз келиндер жумуш орду менен камсыз болушуп, ар кандай сувенирлерди жасоо менен үй бүлөлүк каржы булактарын толтуруу аракетинде. Кол өнөрчү Уус Шайымкан Желденбаева мындагыларга өзүнүн билгендерин үйрөтүп, мыкты устат. Чет өлкөгө кыргыз элинин маданиятын, кол өнөрчүлүгүн таанытып, аны даңазолоонун үстүндө аракет көрүп жаткан Шайымкан байбиче облустун туризм тармагына салым кошуп жаткандардын бири. Менин айылым жетөгүзүм кул торонгон. Касиетке баалуулукка бүт оролгон. Топурагы дары чөбү жерден чыккан булактары дүйнө элин суктандырып таң калтырган. Токторул, Алымкул, Саякбай, Чыңгыз аталарым из калтырган. Шыпа издеп көрсөм дешип канчалаган. Арып, азып, жол арытып дуба кылган. Менин айылым жетөгүзүм мал киндиктүү баба дыйкан. Өмүргө даба, дартка шыпа, жаратылыш нурун чачып, жаз жыттан гүл жыттанган.